Саламатсызбы мекендештерим? Бүгүн мен кызыктуу дүкөнгө келдим. Кореядагы 24 сааттык дүкөн бар. Бул жерде рамёндун түрү, тамактын түрү арзан, бат, жечүү тамактар көп. Анан кызыктуу чипсылар, кызыктуу таттуулар бар. Ошолорду мен менен чогуу көрүңүздөр. Бул дүкөнгө киргенде каалаган нерсеңди тапсаң болот. Түнү келсең дагы, күнү келсең дагы, кааласаң дары дагы бар. Мындай гигиена оокаттары дагы бар. Эң кызыктуусу жеген жечүү кызыктуу снектер аябай көп. Анан товардын баалары кээ бирде чоң магазиндерге караганда арзан болуп калат. Себеп дегенде биякта 1+1, 2+1 деп ушундай көп акциялар менен сатылат. Мына сага мекендештерим, бул жерде рамёндун 1001 түркүнү бар. Кааласаң ачуусу бар, кааласаң коюусу бар, кааласаң карасы бар, кааласаң ак сорпо менен бар. Ким каалаганын каалагандай кылып ушул жерден бышырып жеп кеткенге дагы бардык шарттар түзүлүү. Анда эмесе биз менен күбө болгула, кызым экөөбүз рамён ушул жерден жеп кетебиз. Балдардын дагы ачуу эмес, кичинекей балдарга ылайыктуу дагы мындай өздөрүнүн чажаңмён деген немеси бар, кесмеси кара соус менен балдар көп алып жешет, кичкей балдар. Анан мындай ачуу пултак деген рамён бар, аябай сонун. Мен болсом азыр ушуну анан биз мындан алып жейт окшойбуз. Бул жакта карасаңар, ар кандай чипсынын түрү бар. Бул начо деген аябай сонун. Ушуну начого кичине үстүнө сыр себелеп туруп, микроволновка бир айландырып жесең андан сонун. Рамёнду жоң гана сууда кылып жесе болот, кесме кылып да жесе болот. Анан мынтип печенье өңдөндүп дагы жесеңер болот. Муну окуучулар көп алып жешет чынында. Даамы катуу, бир кызыктай эле жеп көрдүм. Көп жага берген жок. Азыр Кореяда мындай покемон аябай укмуш мода болуп атат. Кыргызстанда кандай экен билбейм. Кайда барбагынын покемондон жасалган печенье, мармелад, кийим дейби го, эмне гана жок. Бияк бул жакта карасаңар, күнүмдүк тиричилик, кофе, самын, кагаздар дагы бар экен. Ал эми бул жагын эле карасак, алкоголь ичимдиги. Алкоголь ичимдигин эмнеси жакшы? Бул жакта сатканы менен бул стөлдөргө отуруп, бул жерге алкоголь ичкенге болбойт. Ошонусу жак. Бул жакта корейстердин өздөрүнүн кызыктуу мындай печеньелери бар. Даамдары өтө деле даамдуу эмес. Менче чоңоюп кеткенге даамсыз сезилеби, балдарга даамдуу элеби, бирок аябай кооз. Мындай дагы күнү бар, пепперо деген 11 ноябрда, 11 ай, 11 күн деп муну дагы бири-бирине белек кылган күн дагы бар. Баары бир-бир деген. Чынында дизайндары ушундук. Кореяда мындай кофелер дагы аябай көп, банкадан кофелер. Кыргызстанда бар бекен, жок бекен билбейм. Бирок аябай даамдуу чынында. Чайлар дагы бар, кызыктуу ичимдиктер дагы бар, соктор. Карасаң, мунун ичинде мындай жесең, мындай кырт эткен мындай немелер бар, мармелад өңдү сыяктуу. Бул да даамдуу. Мунун ичинде дагы ошол өңдүлөр. Бияктагы сатылган түрлөрдүн чеги жок. Мунун баарын деле ичип көргөн эмесмин. Мунун ичинде дагы мындай ак бирдеме бар экен. Жегенде жагымдуу. Онда сонун чай бар. Кореянын өзүнөн чыккан лимон сыяктуу. Лимон эмес, лимон мандарин экөө бириккен өңдүү ушундай бир мөмө жемиши бар. Ошону менен чайы жакшы даамдуу. Мынакей күрүштөн жасалган дагы мындай соктор бар экен. Кореяда чынында ойлоп таппаган эчтеке жок. Бул болсо сливадан, бышалек сливадан сок экен. Ашказан ооруганда жакшы деп ичишет. Негизи Кореяда бардык тамактар эле пайдалуу, дарылуу, ошентип баарын атап ичишет. Чын эле ошондойбу билбейм. Биякта болсо мынакей өздөрүнүн ден соолугун ойлогон, арыктоону ойлогон адамдарга мынакей калорий жок чайлар дагы бар. Мынакей Кореянын бул эми ар кандай ичимдикке закускаларда ушундук болот. Пивага закуска экен. Мынакей васаби деп ачуу жесең чын эле сонун даамдуу. Карасаңар.
Сыр менен экен бул биздин миндаль. Ар кандай балыктар, эт бул болсо айткандай жанагы уйдун этин эле кургатылып жасалган. Биздин каагөңдү кылып. Болсо балыктын кургатылган түрлөрү. Чынында бул эт кургатылган Кореяда негизи эле эт кымбат. Кургатылган эт дагы аябай кымбат келет. Бирөө болсо мынакей 2600 ичиндегине дейли болот. Байкасаңар 2+1 деген баалар көп. Карасаңар ар кандай чайдын түрү. Мынакей айта кеткен покемонубуз да бар экен. Бүт эле жерге азыр покемонду чаптап калышкан. Маркетинг деген ушул Кореядагы эң иштейт. Мынакей тамактар да бар. Уш жерден эле алып ысытып жей калсаң болот. Бул жактан көбүнчөсү жалгыз жашаган адамдар менен студенттер, анан жанагы кичине тамакка акчасын экономдогон адамдар дагы көп уш жерден тамактанышат. Бизге белгилүү Кореянын 3 бурчтук драмалардан көп көрүп калсаңар керек. Тамагы деңиз капустасына гүрүч салынган. Кимпап сыяктуу деп айтсам болот. Муну микроволновка бир айландырып туруп жесең аябай дамдуу. Азыр Эрика болсо кардинаны көтөрүп жүрөт. Ысытып алып биз да бирде жеп көрөлү. Карасаңар чет өлкөнүн дагы мындай бат жечүү тамактар бар, бирок муну дагы өздөрүнүн табитине тууралап бир аз өзгөртүп алышкан. Биякта мынакей гүрүчтөн жасалган ар кандай тамактар. Кимпап, чумокпап деп коет. Бул болсо чумокпапка кирет окшойт. Гүрүчтү ар кайсы сосиска, ар кайсы нерселер менен жасалат. Мен мындай контейнердеги тамак аштар дагы бар. Биякта мынакей баасы канча болуп калат экен? 4000 экен. Ушул эле тамакты тиги ашканалардан алып жесең 8000, 10000 болот. Бул болсо арзан, анан жеңил жечүү тамактар уш жерде. Жалгыз жашаган адамдарга чынында ыңгайлуу эле. Фигурасын ойлогон кыздарга мындай дагы таттуу мармелад сыяктуу нерселер бар. Калория аз, анан немеси шекери жок. Бул жакта карасаңар жумуртканын түрү сууга бышкан, духовкага бышкан. Өткөндө духовкага бышкан жумуртканы базардан да айта кеткем, бирок элдер кара соуска бышкан деп комментарий ташташты. Кара соуска бышкан туура андай да жумуртка бар, ал башка. Бул болсо мындайки духовкага бышкан. Бул корейсче дагы ошондой болуп жазылып турат тышында. Бирди алып силер менен чогуу ачып көрөйүн. Силер да көрүп көргүлөйчү кандай экенин. Кимчилер дагы бар. Кимчилерди азыр уш жерден ачып жегенге, бир жегенге ылайыктуу упаковкада. Баса бул сыр дагы жанагы биз алган рамёндун үстүнө азыр бышырып жесек болот. Чын эле мен бул сырды алып, сыр менен жасайм рамёнду. Мындай да тамактар бар. Силерге эң кызыктуу бир кандай экзотика тамак десем болот. Бул болсо тооктун, жакшылап карасаңар, тооктун бутунан жасалган тамак. Ким ойлоптур ошо тооктун буту желет деп. Бирок барыңар аз жаман көрөт болушуңар керек. Мен жеп көргөм. Чынында дамдуу. Ачууну жакшы көргөн адамдарга аябай сонун. Анан элдин баары жакшы көргөн баягы токбоки. Токбокилер бир 10 жыл мурун кызыл эле мындай мурдакы эле стандартта болчу. Анан 10 жылдын ичинде аябай өзгөрдү. Мындай ачуу токбоки, сыр менен токбоки, мындай каймак токбоки деп мындай дагы каймакка жасап калышты. Анан өздөрүнүн жана кара кесмеси барго, ошонун соусу менен да жасап калышты. Мунун баары чынында 10 жылда пайда болгон жаңы тамактар деп айтсам болот. Йогурт менен сүттөрдүн да бир кызыктуу бир башкача түрлөрү бар. Сүттөрдү карасаңар, драмалардан көрүп калат болушуңар керек. Буларды дагы мынтип кыз жигиттер ичип отуруп калышат го. Муну кыз жигиттерден баштап чоң больницадагы карган кишилерге да апарып берет. Карган кишилер да ичишет, балдар да ичишет. Көбүнчөсүн аябай жакшы ичилген сүт десем болот. Эң биринчи чыккан сүт бул банан менен чыккан. Банан даамдуу сүт болчу экен. Андан кийинкилер анан булар чыга баштаптыр. Клубника, анан азыр болсо каалаган түрүн тапсаңар болот, сүттүн каалаган түрү. Ошол эле сүттөр брендтери башка.
карабайсыздар, сүрөттөрүн чын эле шундук кылып тартышат. Кызыктуу. Бардык жерде 1+1 же 2+1. Бул сокту деле карагыла. Сода деген сок. Чынында жакшы бул деле истек. Өзүнчө кызыктуу. Өңү да сонун, даамы да сонун. Баягы кофелер. Кааласаң муз дагы бар, кааласаң муз менен бар, кааласаң ысык тиги демеде турат, печкада. Кааласаңар бул жерден алып ичсеңер дагы болот. Болбосо мынакей ысык кармаган печкабыз бул жерде. Ысык кофелерди бул жерден алып ичсек болот. Бардык шарттар ушул жерде. Азыр тамакты жасап көрөлү. А дегенде акчасын төлөйлү. Мынакей биздин алган товарларыбыз кызым экөөбүзгө. Рамен алдым. Эркага рамен алдым. Жанагы кек жумуртканы чогуу жеп көрөйүн деп атам. Силер да көрүп көргүлө. Духовкага коюшкан. Ана муну болсо микроволновка айландырып жесе сонун болот. Муну болсо раменго кошуп жейбиз азыр. Анан Эрика бир кызыктуу бир оюнчук таптı. Бул эмне экенин билбейм, чогуу ачып көрөбүз. Сан ичсе. Баары биригип 11 миң болду. Азыр ачып жасаганга баштадым. Эмне дегер мени чиркей чакып атат. Чиркей чакканга дагы биздин мындай дарыбыз бар. Кореяда аябай чиркей чакканда кытышып укмуштуу болот. Сеп койсок чиркей чакпай калат. Чынында жардам берет, чиркейлер аябай коркот. Acı mısırdan da soğuk var. Bunu koyup. İnce soğumaya geçmesini aşağılarız. Beri kanıksan da kara soğuk var. Şimdi bir yaktalısam da kızak soğuk. Özünde mындай сызыгы бар, ошо сызыкка чейин сунуп куябыз. Анан жабабыз. Где-то 3 минутадай коюп коебуз. Кесме бышкандан кийин буга ар кандай соусту салабыз. Эриканы пиширип көрөлү. Мунуга дагы өзүм көргөндөй сызыгы бар. Даяр болгончо мусордорду кыта берейин. Биякта көрсөңөр, мынакей сорттолгон мусорлор турат. Maki magazinden жалпы көрүнүшү. Мындай карасаң кенедей эле магазин, бирок чынында ичинде каалаган нерсеңди тапсаң болот. Кесмебиз даяр болуп калды. Азыр мынакей соусун төгөбүз. Андан кийин соусту аралаштырабыз. Бул жерде тешчү өзүнүн немеси бар, белгиси. Мынтип тешип туруп, анан суусун төгөбүз. Суу төккөн жер биякта дагы бар. Бул жерде төгүлөт. Суусун төктүк, кийинки буга азыр соусту аралаштырабыз. Também posadas. Можно я. Сейчас почти готово. Да можно делать. Очень откуда. О, хочу. Мясо сразу.
됐다. 어디서 준비해? 잠깐만 냈다. Masuk mikrofono country kan ras. Sedang waktu. Yakta musuh kalahkan nemengerde sangat bol. Baik. Şişlerin gelmeden. Kalasmar kaşık, kalasmar bular bu жерде болады. Mayga жей баштады. Мен көріп қалдым. Это не так буду кусаться. Мне тоже хочется кусать. Ты тоже кусаешь. Бұл жұмыртқаны мындай жеңіл ашылады. Анан духовка башкан күрөң мындай жұмыртқа. Бұл қара соусқа башкан емес, дәл кайталап кетем. Духовкага башкан. Айки тамак башталды. Ачуу. Ачуу, бирок сырга кошкон, сырга кошкон болчу, анча ачуу эмес. Сыр кошпосо мындан да ачуу болмок. Nanti. Korea'da ramen'ın türleri ne olur? Burası dana yumurta. Makutça koyup tuturga kaybay. Burası dana yumurta. Mayonez, anan balıktın eti, tünyet zeyti koşulgan. Turist. Жақсы. Арзан, жеңіл, аз уақытта бұл жерде тамақтанғанға барлық шарттар бар. Тағы қызықты темаларыңыз болса жазғылам. Мен дағы көп қызықты темаларда видео тартқанға әрекет қылам. Барлықтарыңызға рахмат. Көрüşкенше.